Буга чейин үйдө отуруп эле той монтаждачу болчумун. Азыр болсо үйдөн чыкпай эле тойго ар түрлүү чакырууларды, бомбонеркаларды жасап, Кыргызстандын булуң бурчуна жөнөтүп чыктым. Мен чай ичкенче Турция менен Кытайдын брендовый магазиндерин айланып товарларын көрүп койдум. Ооба, мен мектеп окуучусумун. Сабактарымды окуп, андан тышкары бош убактымда онлайн магазин түзүп, аны иштеп жатам. Бул сааттарды дагы ар кандай кылып жасаса болот. Ошо фантазияны иштетип эле жасай берсе болот, сонун чыгат. Бул жакта дагы жакшы каражаттар тапса болот да. Биз өзү биринчи үйдө тигип баштаганбыз. Үйдөн чыкпай акча табуу дегенде эле шаарда бардык шарты бар компьютерлерди жанына коюп алып заманбап болуп отуруу эмес, жөн гана мына ушундай айыл жергесинде адыр тоолордун арасында мал жандыктарды карап, ошол эле учурда кайын журттун кызматын кылып, үйдө отуруп бизнес кылып жаткан келиндер дагы бар. Мен биринчи дарекке келдим. Бул жерде үйдүн бир кичүү келини өз алдынча YouTube бизнесин түптөгөн. Бул жакта дагы жакшы каражаттар тапса болот да. Сапарыбыз Таран базар айылынан башталды. Багдөлөт үйдүн жалгыз келини, башкача айтканда чоң үйдүн кызматы анын мойнуна жүктөлгөн. Дал ушул айылдагы күнүмдүк жашоо образын Киреше булагына айланткан. Башкача айтканда ал фудблогер. Күн сайын жасаган тамактарын тасмага түшүрүп, рецебин жазып, YouTube аркылуу башкалар менен бөлүшөт. Кандайсың? Келиңиз. Жүрүңүздөр. Бул жака киребиз. Бул жака киребизби? Бул жака. Чай дастап койдук эле, чай ичип алалы. 2000 сом тапканымда сүйүнүп барып ошол YouTube курсун сатып алгам да. Себеби бир эле ошол сатып алган айымдар гана көрбөсүн, мен бүткүл Кыргызстан көрсүн, ошолор дагы мындай бир жасап, даярдап көрсүн деп ошол курсту сатып алып, аракет кылып баштагам. Азыркы учурда анан Кыргызстанга жаңы эле келди. Американский контент деп угатсаңыз керек. Мен эми гана баштап жатам. Себеби мен бир нерсеге ишенгиче аны жасабайм да. Анан бир аз адамдардын результатын көрүп, анан мен деле баштап көрөйүнчү деп баштадым. Багдөлөттүн Кирешеси YouTube социалдык тармагына байланышкан. Ал YouTube'дан кантип акча табуу сырларын үйрөтүүчү онлайн курс ачып, окуучуларына аралыктан YouTube'да блог алып баруу жана YouTube канал иштетүүнүн техникалык сырларын үйрөтөт. Багдөлөт YouTube'га жүктөгөн видеолору кадимки күнүмдүк иш ыргагы менен биргеликте уланат. Курамдарды үй шартында бар эле курамдарды кылам да, айрыкча айылда бар, сармай, айран дегендей. Ушундай сметанник дегендерди деле жөнөкөй эле айран менен жасап коем. Ошол себептен дагы катталуучуларым жакшы көрсө керек дейм. Шириндикти мешке салдык, ал даяр болгончо уй саап келүүгө жетишүүсү керек. Айылдык келиндин күнүмдүк жумушу ага контент болуп берет. Кызыктыруу үчүн мал жандыктарды караганын жана башка жумуштарында тасмага тартып алат. Пирогубуз даяр болуп калды. Мен уступ көргөн биринчи Аңгыча Багдөлөттүн шириндиги даяр болду. Ал эми биз үчүн бышырган шириндиктин видеосун биз шаарга келгенден кийин интернеттен көрдүк. Мына ушундай үйдө отуруп акча таап жаткан айымдар бир ок менен 2 коен атууга жетишет. Айтурган Абдыразакова Каракулжа районунун келини. Анын үйдөгү кирешеси тойлорду монтаждоодон башталып, учурда бизнеске айланган. Учурда тойлорго өзгөчө стилдеги чакыруу кагаздарын бомбонерка жасайт. Айтурганын колунан жасалган чакыруулардын ар бирине мөөр басылып, кадимки кургатылган гүл тиркелет. Мен буга чейин тарых мугалими болуп эмгектенип келгем. Мектепте, коллежде иштеп, кийин декретке чыккандан кийин үйдө отуруп калып, жөн отуруш жакпай, бир нерсени баштайын деп интернеттен ар түрлүү нерселерди карап отуруп, үйдө принтерлер болгон үчүн бизде ушул нерсеге кириштим. Өзүм буга чейин дагы той монтаждап иштечү болчумун, компьютерге жакын адам болгонум үчүн ушул нерсе мага көңүлүмө жагып туура келди. Ошол үчүн бомбонерканын ар түрлүү түрлөрүн жасап, андан кийин чакыруу каптарды жасап,
кийин ар түрдүү нерселерге кызыгып Кытайдан жаңы буюмдарды алдыртып ошондой менен иштеп келип атам. Буга атайын немелер аппараттар көбүрөөк керек келет, компьютер, принтер, ошондойларыңыздар барбы дейм. Анан бар десе атайын жөн гана багыт гана берип коюп чектелип атам. Эми курс ачыш азырынча оюмда жок. Мен шаарыбыздагы менин студиянын тойлорун монтаждайм. Ал жерден эле жакшы эле киреше табам. Бул жактан заказ болуп калганда 1 күн 2 күн ичинде эле тез эле бүтүрөсүн, бирок расходу акталат. Анан үйдө отуруп эч нерсеси жок отургандан көрө бул кичине болсо дагы өзүнө пайда алып келип, зыяны тийбейт эч кандай. Иши кыса кагазга чыгарыла турган баардык кызматтар, жагындай онлайн сүрөт жасоо, видео жасоо, атайын мини роликтер жасоо, ошондойлордун баардыгын үйдө отуруп заказ алып жасай беребиз. Компьютерге тиешелүү нерселер. Банбанерка көпчүлүккө тааныш эмес термин болуп жаткан болсо керек. Ал кыз узатуу, жээнтек той, бешик тойлордогу чачыланы салуучу кичинекей кутуча. Замандын өнүгүүсү менен учурда чачылада конфет печеньялар чачылбастан ушундай кутучаларга салынып калган дейт каарманыбыз. Буну торт банбанерка деп коет көбүнчө эле. Бунун ар биринин ичин айтсаң, берки жана кыз узатууга жасагандагыдай эле ичине ар түрлүү нерселер салсак болот. Буга деле конфет, печенькелерди. Анан бул көбүнчө жаңы жылга карата жасалды. Айзатан ар түрлүү сүрөттөр менен буну мектепке баардык жумуш эле комнатада бүтөт. Биз өзүм эле отуруп, компьютерден чыгарып, ошол жерден эле жанында эле отуруп кыркып, бул жерде кайрып, баардык нерсесин өзүм үйдө эле жасайм. Бул эмне, бул өзү ичине эмне салат деп көпчүлүгү комментарийлерди беришет. Өзүмдүн Instagram баракчамда дагы анан ичине өзүңүздөр каалагандай фантазияңыздар менен салсаңыздар болот деймин. Азыраак батат, чем мындай банбанеркаларыбызга караганда. Ошол үчүн бир аз майдараак, анан кымбатыраак нерселерден салып жетиштим. Өзүңүздөр көргөндөй торттун кусогунда отурат, ошон үчүн торт банбанерка. Айтургандын үйдөгү бизнесинин өзгөчөлүгү ал жасаган чакыруу кагаздары базарда сатылбайт. Анткени керектелүүчү буюмдарды атайын Кытайдан буйртма берип, ар бир кардарга өз каалоосуна жараша өзгөчө дизайнды иштеп чыгат. Өзгөрүнө заказ эле жасап беребиз. Кээ-биркилер сүрөттөрүн жөнөтөт. Бизге ушундай стилде жасап бериңиз деп ошого карап ар түрлүү сложностьтер жасап беребиз. Бул кыз узатуу үчүн атайын калька менен жасалуучу кыз узатуу, калька бумага деп коет. Буга анан өзү кардарыбыз өзү ушундай гүлдөрдөн кошуп жасап берүүнү суранган. Кайсыл цвети туура келсе ошону карап жасай беребиз. Бир аз убакыт күтүшүбүз керек болот. Коюп күтөбүз. Бул сааттарды дагы ар кандай кылып жасаса болот. Ошо фантазияны иштетип эле жасай берсе болот, сонун чыгат. Мына уже ваннага койгон атайын мыла үчүн жасалган. Булар шкатулка, булар подставка, ар кандай нерселерди жасаса болот да. Bundan дагы мындай фантазия керек. Ранап жасалат, бул пока даяр боло элек. Буга да таштар тизилип, фурнитура коюлуп, анан жасалат. Үйдөн чыкпай киреше тапкан айымдардын бири Айтурган Кочкорова. Анын үйү чакан ишканага айланыптыр. Колунан көөрү төгүлгөн уста айым гипс жана смаланы ымга келтирип, ашканада колдонулуучу кооз идиш аяктарды, үй буюмдарын жана асма сааттарды жасайт. Негизи декретке чыккандан кийин мен дагы ошондой бир нерсе менен алаксам, үйдө отуруп мындай сыгылам деген ой болгон. Анан кийин чындыгында мен ушунчалык чарчап балам менен үйдөгү жумуштар, чарчаганда сөзсүз түрдө балам уктатып коюп түнү саат 2-3 болуп кетет. Мен жасап неме кылганга чейинчи мен кадимкидей ушу уйкудан калсам дагы ушул нерсе мага эргүү тартуулайт да. Кадимкидей бул иштеп атканда убакыттын өткөнүн билбей калам.
өзүмчө фантазиям иштетип мындай кылам деген эмелер мененчи негизи ооба мени сериктет. Мына гипс болсо биз өзүбүз эле кадимгидей колдонгон гипс, бирок стокопрочный деп коет. Ошондой гипстерден жасалат. Смола гипске караганда бир аз кымбатыраак болот. Смола бул айнекке дагы окшойт, пластмассага дагы окшойт, бир өзүнчө башкача болот да смоланы. Көбүнчө сурашат пластмассабы же айнекпи деп. Негизи ошол айнек менен пластмассанын ортосундагы бир башкача буюм болот да. Ооба, бул смола менен иштегенде бат иштеш керек да, себеби бул иштөө убактысы бир 40 минутта, 50 минуттан эле түзөт. Андан кийин уже смола катый баштайт. Кызыктуу окуялар ошол. Мен өтө берилип кеттим да, краскаларды кошуп кандай кылсам деп ойлонуп отургуча жана смола уже куйганга чейин катып калган, ошондой случайлар болгон. А так жана жасап атканда ошондой башкача сезимдер болот. Себеби бул смоланы куйгандан кийин смола өзү бир сонун мындай эффектти өзү чыгарат да. Биз чыгарбайбыз, биз только куябыз. Анан смола өзү кургаганга чейин ортого тартылып, бир өзүнчө бир узор менен чыгат да. Ошол кызык болот да, кандай болот экен деп мындай эргүү менен, суктануу менен жасайсың жасаганда. Айтурган Кочкорованын бул ишти баштаганына аз гана убакыт болду. Ал өнөрүн онлайн курс аркылуу башка айымдарга да үйрөтөт. Учурда 200дөй окуучу шакирттери бар. Онлайн мастер-класстан жана жасаган идиштерин сатып, кыйла пайда табууга жетишкен. Жилет общий комплект менен келген. Башындагы чепчиги менен. Айнура Замирбек кызы 2 баланын апасы. Ал Түркия жана Кытайдан товар буйртма кылып онлайн дүкөн бизнесин түптөп алган. Кызыгы бул жумушту баштоого эч кандай чыгым сарптабастан нөлдөн башталган. Бүгүн адрес толтурабыз, карго компаниясына катталгыла, базага киргиле, анкета толтургула, сөзсүз түрдө. Айнура Замирбек кызынын да кирешеси 2 тараптуу. Онлайн дүкөн менен гана чектелбейт, аны менен катар чет өлкөдөн товар буйртма кылууну үйрөткөн онлайн курс ачкан. Башкача айтканда үйдө отуруп телефон аркылуу башкаларга окутуп үйрөтөт. Өзүмдүн акча кетирбейли уже ал жактан кирешеге чыгып калдым да. Ошентип окууну бүткөндөн кийин уже уверенный болуп калдым. Товарым келет экен да Турциядан депчи. Анан тынбай WhatsApp'ка, Instagram'га, статустарга киргизип өрдүм рекламанычы. Киргизип өрүп, ана уже элдер сурап калды. Кандай болот, кантип келет, канча сомдон деп. Анан ал ценасын айтып, анан 50% алып аттым. 50% уже товардын баасы чыгып калат да, ошондо менин акча кетпейт. Ошентип кирешеге чыгып аттым. Биринчи заказ, экинчи заказын уже 10 заказ кетиргем, шкафка чейин кетиргем мен. Видеосу деле бар азыр. Андан мен кирешеге бир 5000 иштедим. Анан ал акчаны мен уже Китайды деле кызыгып калдым да, кандай болот экен деп, билимге жумшадым да. Китайдыкын үйрөндүм, Taobao, Pinduoduo'ну. Көбүнчө мен окуучуларым үйдө отурган айымдарда, үйдө отуруп, бала карап, үйдүн иштин да кылышат, баланы да карашат, ишти да кылышат да. Анан кээ бир адамдар, бизнес ачам деген адамдар окушат, анан баары аялдар гана окубайт, менде ошо балдар деле, эркектер да окуса болот, өздөрүнө кийимдерди алып, өздөрүнө бут кийимдерди, качественный нерселерди алып келе атышат да. Бул Кыргызстанга ушул 2021-ден баштап уже күчөнүп баштады да бул онлайн немечи. Бара-бара 2050-жылдар уже базарлар жабылат деген уже неме бар да, ой бар да. Азыр уже үйрөнүп алсаңыз, онлайн тармакта өзүңүздүн ордуңузду таап кете аласыз да. Үйдөн чыкпай киреше табууну учурда декреттик өргүдөгү айымдар жакшы өздөштүрүшүүдө. Каармандарыбыздын баары үйдөгү бизнестерин дал ушул декреттик өргүү учурунда башташкан. Үйдөн чыкпай акча табуу мектеп окуучуларына чейин жетиптир. Кезектеги каарманыбыз 11-класстын окуучусу Айбике Асанова. Ал 9-классында Кытайдан товар буйртма берүүнү өздөштүрүп, акыркы 2 жылдан бери алектенип келет. Өзүнүн бир топ улуу инсандар менен келишим түзүп, буйртма алып, онлайн бизнестин оош кыйышын кыйла билип калган кези. Мен Асан Айбике, 16 жаштамын. Мен Instagram баракча ачканмын, Разиня вещи Taobao депчи. Ал жерде адамдар жазышат. Жазгандан кийин мен аларга баардык шарттарды айтып беремин. Бир айда келет. Баасым болсо айтамын.
айткандан кийин 50% башында берет, 50% келип колуна тийип атканда берет. Буну телефондон эле бир 5-10 минутта деле заказ берип тандап, заказ берип коесуң, андан башка учурда сабактарыма көңүл бура берем. Адамдар менен бош убактымда сүйлөшөм. Үйдө башталган бизнес ийгиликтүү болуп, бара-бара чакан ишканага айланган ийгиликтүү учурлар дагы жок эмес. Биз азыр Жанат айымдын кыздын себи деп аталган чакан цехинде турабыз. Убагында үй шартында төшөк тигүүдөн баштаган болсо, учурда 10 адамды жумуш менен камсыз кылып, цех иштетип жаткан чагы. Bunumuz Karkıra деген төшөк. Каркыра. Ооба, Karkıra деген төшөгүбүз. Бул Мукурат деген төшөгүбүз. Ушуну басабыз. Буну ушу лазерден чыгарып келип, ана материалдардын баардыгын даярдап алып, ана мындай кылып басып. Жеке ишкер кол өнөрчү Жанат Жолдошбаеванын мындан бир нече жылдар мурда бир гана ушул тигүү машинасы болгон. Аны менен үйдүн бир бурчунда буйртма аркылуу кыздарга сеп тигип, жер төшөктөрдү даярдай баштаган. Үйдө башталган иши мынтип чакан ишканага айланды. Өзгөчө жакшы көрүп дагы деле алгачкы тигүү машинасын таштай элек. Бул кыз жаңы эле келди, курска келди. Ошо курак үйрөнгөнгө. Окуп атат азыркы кезде. Үйрөтөм. Ооба, өзүм үйрөтөм. Канча убакытта үйрөтүп бүттү? Өзү 20 күнгө эме алам. Ошо 20 күндө бир 30га жакын курактын түрүн үйрөтөм деп. Бул кызыбыз өзүм бир тууган сиңдим болот. Бул ошо оймолорду басып, ошо зигзаг деп коебуз, ошо зигзагдарды басып даярдайт. Жеңем мага окшоп иштин баарын жасай берет. Курак болсо курак, не иш болсо жасай берет да. Азыркы учурда даярдап атканыбыз ошо Бишкек шаарына даярдап атабыз. Жанат Жолдошбаева учурда чакан цех ачып, 10 адамды жумуш менен камсыз кылууда. Кыздын себи деп аталган жерде көбүнчө жер төшөктөрдү буйртма аркылуу жасашат. Азыр деле Жанат Жолдошбаева кызматкерлеринин тең жарымын үйдөн иштөөсүнө шарт түзгөн. Кездемелерди мончоктой тизип, жакшы курак курай алган, тигүүнүн сырын билген, бирок атайын цехке каттап иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок айымдарга үйүнөн жасап келүүгө буйртмаларды жиберип турат. 3 бандай төшөк кабып иштеген эжелер бар, 3. Анан үйүндө 2 адам бар, курак курашат. Биринчи келет ушул жерге келип, пактасын салып, кабып көрүшөт, анан жакпаса болбойт деп эле айтабыз. Демек, сиздердин сыныңыздардан өтүш керек. Мен сыныбыздан өтүш керек. Себеби бирөөнүн деле акчасын алыш бизге оңой эмес. Бергенден кийин мындай кылыш керек, мына жер мындай болуп калыптыр дегендер дагы бар. Ошолорго эми мындай аракет кылып, жакшы кылып беришке аракеттенебиз.